Джо Диспенза түпкү аң сезимдин күчү. Адамдын өзүн өзү дарылоосу, аң сезимди кайра программалоо жана тагдырды өзгөртүү илими. Киришүү. Жаңы реалдуулукка кадам. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм жана кадырлуу угуучуларым. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык, ички бейпилдик жана береке каалайм. Бүгүн биз сиздер менен заманбап психологиянын, нейробиологиянын жана кванттык физиканын чегинде жазылган дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдардын жашоосун өзгөртүүгө жардам берген улуу эмгек доктор Джо Диспензанын түпкү аң сезимдин күчү китеби тууралуу сүйлөшөбүз. Бул жөн эле теориялык китеп эмес. Бул адамдын ички потенциалын угутуучу, оорулардан арылууга, каржылык тоскоолдуктарды талкалоого жана бактылуу өмүр сүрүүгө жол көрсөткөн чыныгы практикалык колдонмо. Адегенде автордун өзүнүн жашоосундагы керемет окуяга токтоло кетели. Джо Диспенза жаш кезинде велосипедде бара жатып үрөй учурган жол кырсыгына кабылат. Машина аны сүзүп, омурткасынын бир нече сөөгү талкаланып калат. Дарыгерлер ага бир гана жол бар экенин айтышат. Сөөктөрдү металл пластикалар менен бириктирип хирургиялык операция жасоо керек. Бирок ошондо да өмүр бою майып болуп калуу коркунучу 99% экенин айтышат. Бирок Джо Диспенза операциядан баш тартат. Ал өзүнө ички убада берет. Эгерде менин денемди жараткан, менин жүрөгүмдү соктуруп, клеткаларымды башкарып турган түпкү аң сезимим бар болсо, демек ошол эле күч менин сөөктөрүмдү кайрадан калыбына келтире алат. Ал күн сайын бир нече саат бою терең медитацияга отуруп, аң сезиминде омурткасынын ар бир сөөгү кантип биригип жатканын, клеткаларынын кантип калыбына келип жатканын элестетип, ден соолукта жүргөн бактылуу ички сезимди калыптандырат. Алгачкы жумаларда мээси бул мүмкүн эмес деп каршылык көрсөтөт. Бирок ал багынбайт. Арадан болгону 9 жума. 2 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин доктор Джо Диспенза ордунан туруп басып кетет. Кесипкөй хирург дарыгерлер муну илимий жактан түшүндүрө албай керемет деп аташат. Бирок Джо Диспенза бул керемет эмес экенин, бул биздин түпкү аң сезимибиздин биологиялык жана кванттык мыйзам ченемдүүлүгү экенин далилдеп чыгат. Ошол күндөн тарта ал өмүрүн ушул феноменди изилдөөгө арнап, мээнин, дененин жана аң сезимдин өз ара байланышын ачып берет. Сиз да өз жашооңуздагы тоскоолдуктарды, өнөкөт ооруларды, карыздарыңызды же бактысыздыкты жеңгиңиз келеби? Анда бул баяныбызды аягына чейин кунт коюп угуңуз. Биринчи бөлүм. Эмне үчүн биз өзгөрө албайбыз? Көпчүлүк адамдар жаңы жылда же дүйшөмбү күнү өзүнө сөз беришет. Мен эртеңден баштап спорт менен машыгам. Экинчи ачууланбайм, сарсанаа болбойм, көбүрөөк акча табам. Бирок арадан бир нече күн өтпөй, кайрадан эски адаттарга, мурунку эмоцияларга кайтып келишет. Эмне үчүн ушундай болот? Эмне үчүн эркибиз жетишсиздей туюлат? Джо Диспенза мунун сырын абдан жөнөкөй түшүндүрөт. Биздин инсандыгыбыз эки башка деңгээлден турат. Биринчиси аң сезим, сознание болгону 5% түзөт. Бул сиздин аналитикалык акылыңыз, логикаңыз, эрк күчүңүз жана аң сезимдүү тилектериңиз. Бул мээнин эң жаш бөлүгү, неокортекс, мээ кыртышы тарабынан башкарылат. Сиз китеп окуганда, жаңы маалыматтарды алганда, пландарды түзгөндө ушул 5% гана иштейт. Экинчиси түпкү аң сезим, подсознание 95% түзөт. Бул сиздин автопилотуңуз. Адам 35 жашка келгенде анын инсандыгы толугу менен автоматизацияланган программалардын жыйындысына айланат. Түпкү аң сезимге төмөндөгүлөр кирет. Убакыттын өтүшү менен калыптанган адаттар, автоматтык реакциялар, бирөө катуу сүйлөсө дароо таарынуу же коркуу. Өнөкөт эмоциялык абалдар, күнөөлүү сезүү, кооптонуу жана ишенбөөчүлүк. Дененин биологиялык процесстери, жүрөктүн согушу, тамак сиңирүү, клеткалардын бөлүнүшү. Сиз эртең менен турганда кайсы бутуңузду биринчи басасыз? Тишиңизди кантип жууйсуз? Телефонду колуңузга алып, социалдык тармактарды кантип барактайсыз? Автомобиль айдап баратып, кайсы педалды качан басарыңызды ойлонбойсуз, туурабы?
Мунун баарын сиздин түпкү аң сезимиңиз автопилот аткарат. Эми элестетип көрүңүз. Сиздин 5% түзгөн аң сезимиңиз мен бактылуу болом, бай болом деп айтып жатат. Ал эми калган 95% түзгөн түпкү аң сезимиңизде бала кезден сиңип калган акча табуу кыйын, мен эч качан ийгиликке жете албайм, дүйнө коркунучтуу деген автоматтык программалар жазылып турат. Айтыңызчы, 5% күчтүүбү же 95% күчтүүбү? Албетте, 95% логиканы дагы, эркти дагы талкалап өтөт. Ошондуктан логикалык деңгээлде канчалык аракет кылбайлы, эгерде түпкү аң сезимдеги терең программаларды өзгөртпөсөк, жашообузда эч нерсе өзгөрбөйт. Сиздин бүгүнкү инсандыгыңыз сиздин бүгүнкү реалдуулугуңузду жаратат. Эгерде сиз жаңы реалдуулукту, жаңы жашоону кааласаңыз, мурунку инсандыгыңызды жок кылып, жаңы инсанды жаратышыңыз керек, дейт Джо Диспенза. Экинчи бөлүм. 3 чоң тоскоолдук: чөйрө, дене жана убакыт. Биз мурунку бөлүмдө түпкү аң сезимдин 95% башкаруучу күчү тууралуу сүйлөшкөн элек. Эми доктор Джо Диспенза китебинин ушул бөлүмүндө адамды мурунку эски жашоосуна кармап турган, өзгөрүүгө тоскоол болгон 3 башкы факторду, 3 чоң душманды ачып берет. Эгерде сиз ушул 3 тоскоолдукту жеңип өтпөсөңүз, канчалык кааласаңыз дагы түпкү аң сезим сизди кайрадан мурунку эски нугуңузга тартып кетет. Алар кайсылар? Биринчиси сырткы чөйрө, экинчиси дене, үчүнчүсү убакыт. Келгиле, ар бирине деталдуу түрдө токтолуп өтөлү. Биринчи тоскоолдук: сырткы чөйрөнү жеңүү. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн ички абалын сырткы чөйрөгө көз каранды кылып салышат. Эртең менен ойгонгондо сиз эмне кыласыз? Сиз телефонду колуңузга аласыз. Социалдык тармактарды, жаңылыктарды карап, мурунку тааныштарыңызды, көйгөйлөрүңүздү эстейсиз. Андан соң ашканага барып, дайыма ичкен чөйчөгүңүздөн чай же кофе ичесиз. Бир эле жол менен жумушуңузга барасыз. Жумушта өзүңүз жактырбаган, бирок көнүп калган адамдарды көрөсүз. Джо Диспенза айтат: сиздин сырткы чөйрөңүз сиздин мээңиздеги эски нейрондук тармактарды чагылдырат. Сиз күн сайын бир эле адамдарды көрүп, бир эле жерлерге барып, бир эле буюмдарды кармаганыңызда, сырткы чөйрө мээңиздеги эски эскерүүлөрдү жана эски реакцияларды ойгото баштайт. Башкача айтканда, сырткы чөйрө сиздин кандай ойлооруңузду чечип калат. Сиз жумушка барасыз. Сизге жакпаган кожоюнду көрөсүз. Мээңизде ошол замат ачуулануу нейрону иштейт. Сиздин маанайыңыз түшөт. Сиз карызыңыз бар адамды көрөсүз же эсеп кысап кагазын карайсыз. Денеңизде коркунуч пайда болот. Мындай учурда сиз сырткы чөйрөнүн курмандыгына айланасыз. Сиз ичиңизди өзгөртө электе, сырткы чөйрө сизди кайрадан эски, өзгөрбөгөн адаттарыңызды кайтарып берет. Аң сезимдин эрежеси. Эгерде сиз жаңы реалдуулукту түзгүңүз келсе, сиздин ойлоруңуз жана ички сезимдериңиз сырткы чөйрөңүздөн, учурдагы көйгөйлөрүңүздөн жана шарттарыңыздан күчтүүрөөк болушу керек. Улуу ойчулдар, ааламды өзгөрткөн илимпоздор же ийгиликке жеткен инсандар дайыма сырттагы тоскоолдуктарга карабай, өз ичиндеги улуу кыялга ишенишкен. Алар сырткы чөйрөнүн көзүн эмес, ички аң сезимдин көзүн колдонушкан. Экинчи тоскоолдук: денени жеңүү. Денеңиз кожоюн болуп калганда. Адамдын денеси бул эскертүүлөрдүн жана эски эмоциялардын сактагычы. Элестетиңиз, сиз кечинде жатарда өзүңүзгө сөз бердиңиз. Эртең саат 6-да турам, медитация кылам, спорт менен машыгам, күндү бактылуу баштайм. Бул сиздин 5% аң сезимиңиздин чечими. Эртең менен саат 6-да будильник шыңгырайт. Ошол замат сиздин денеңиз, түпкү аң сезимиңиз мээңизге сигнал бере баштайт. Эй, дагы 10 мүнөт жата турчу. Бүгүн аба ырайы жаман экен. Дагы бир аз жата тур. Эртеңден баштасак да жетишебиз. Бүгүн чарчап турасың. Бүгүнгө иш кыласың. Бул кимдин үнү? Бул комфортко, эски адаттарга жана жалкоолук химикаттарга көнүп калган денеңиздин үнү. Дене өзгөрүүнү каалабайт. Анткени өзгөрүү деген белгисиздик. Ал эми дене үчүн белгисиздик бул коркунуч. Эгерде сиз будильникти өчүрүп, кайра жуурканды жамынып жатып алсаңыз, демек сиздин денеңиз сиздин акылыңызга кожоюндук кылып калды.
Сиз денеңиздин кулу болуп калдыңыз. Джо Диспенза айтат: сиз медитацияга отурганыңызда адегенде денеңиз каршылык көрсөтөт. Тизеңиз ооруп баштайт, далыңыз курушат, сизге кокусунан кулагыңыз кытышкандай же бир нерсени унутуп калгандай туюлат. Дене сизди медитациядан чыгаруу үчүн миң түрдүү айла амалдарды табат. Дал ошол учурда сиз ордуңуздан турбай денеңизге кожоюн ким экенин көрсөтүшүңүз керек. Токто, кожоюн менмин. Менин акылым кожоюн. Сиз менин куралымсыз. Сиз азыр ушул жерде мен айткандай тынч отурасыз. Сиз күн сайын денеңизди ушинтип машыктырып, аны эски адаттардан ушинтип ажыратканда гана түпкү аң сезимиңизге жаңы программаны жазууга жол ачылат. 3-чү тоскоолдук. Убакытты жеңүү өткөн чак менен келечек чактын ортосунда. Биз убакытты кантип өткөрөбүз? Адамдардын 90% же өткөн чакта же келечектеги коркунучтарда жашашат. А. Өткөн чактын тузагы. Сиз мурунку таарынычтарыңызды, сизге бирөө айткан жаман сөздү, ажырашууну, карызга батканыңызды же ийгиликсиздигиңизди эстейсиз. Мээңиз ошол эски окуяны эстегенде денеңизде дал ошол кездегидей ачуулануу же капалануу химикаттары бөлүнүп чыгат. Натыйжада сиз өткөн чактагы эски эмоционалдык абалыңызда жашап жатасыз. Ал эми өткөн чактын жыштыгында жашап жаткан адам эч качан жаңы келечекти кура албайт. Б. Келечектин коркунучу, сценарийлештирүү. Же болбосо адам келечекке карап корко баштайт. Эгер жумушсуз калсам эмне болот? Эгер ооруп калсамчы? Эгер акчам жетпей калсачы? Адам өзүнүн мээсинде эң жаман келечектин сценарийин түзүп, ага азыртадан сарсанаа боло баштайт. Бул деген сөз, сиз али бул элек терс келечекти азыртан өз жашооңузга чакырып жатасыз. Азыркы учурдун сыйкыры. Азыркы учурда гана кабыл алуу, тазалануу жана кванттык талаа менен биригүү мүмкүнчүлүгү бар. Сиз медитация жасап жатканда өзүңүздү эч ким эмесмин, эч жерде эмесмин, эч кандай жерде эмесмин жана убакыт жок деп сезген таптакыр таза аң сезим деңгээлине өтүшүңүз керек. Ошондо гана сиз мурунку деңгээлиңиздин, сырткы чөйрөңүздүн жана убакыттын чектөөлөрүнөн эркин болосуз. Бул абал түпкү аң сезимди кайра башынан кура турган таза барак. Мурунку бөлүмдө биз адамдын денеси эски эмоциялардын жана эски ойлордун тузагына кантип түшөрүн көрдүк. Эми эң башкы суроо туулат. Биз чындап эле ушул эски гендердин, тукум кууган оорулардын же жаман мүнөздүн туткунубузбу? Же мунун баарын өзгөртүүгө болобу? Илгери илимде ДНК бул өзгөрбөс нерсе. Ата-энеңден кандай ген өтсө, өмүр бою ошол тагдыр менен жашайсың деген ката көз караш өкүм сүргөн. Бирок заманбап нейробиологиялык жана эпигенетика, гендердин активдүүлүгүн изилдеген илим таптакыр башка нерсени далилдеди. Доктор Джо Диспенза айтат: ДНК бул сизге берилген өзгөрбөс өкүм эмес. ДНК бул жөн гана потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдүн чиймеси. Гендер кантип ойгонот же уктап калат? Биздин клеткабыздын ичинде ДНКны чоң китепканага салыштырса болот. Ал китепканада миңдеген китептер, гендер бар. Ден соолуктун жана узак өмүрдүн гендери, оорулардын жана рак клеткалардын гендери, энергиянын, жаштыктын жана бакыттын гендери. Бирок ал китептердин кайсынысы ачылып окулат, бул сизге, тактап айтканда, сиздин ички чөйрөңүзгө, эмоцияларыңызга жана ойлоруңузга көз каранды. Адам күн сайын коркунучта, ачууланууда же терең кайгыда жашаганда, анын кан айлануусуна дайыма стресс химикаттары бөлүнүп турат. Бул химиялык заттар клетканын кабыкчасына кирип, ДНКга сигнал берет. Жыйынтыгында ооруга эрте картаюуга жана иммунитеттин төмөндөшүнө жооптуу ДНК клеткалары активдешет, ачылат. Ал эми сиз качан гана ички дүйнөңүздү өзгөртүп, аң сезимдүү түрдө ыраазычылык, кубаныч, сүйүү жана ишеним сезиминде боло баштаганыңызда, мээ таптакыр башкача гармониялык химикаттарды бөлүп чыгарат. Бул химикаттар клеткага башкача сигнал берет. Оору чыгаруучу гендер жабылат, уктап калат. Ал эми клеткаларды дарылоочу, жашартуучу жана бекемдөөчү гендер ойгонот. Илимий факт.
Джо Диспенза лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Чогулган адамдар болгону 4 күн бою терең медитация жасап, жүрөгүн ыраазычылык сезимдерине бөлөгөндө алардын канындагы иммуноглобулин 50%га жогорулаган. Жөн гана ички сезимди өзгөртүү аркылуу дарысыз эле иммунитет бекемделген. Нейропластика – мээнин ийилчээктиги. Сиздин мээңиз таштан жасалган эмес. Мээ бул пластилин сыяктуу ийилчээк орган. Муну илимде нейропластика дешет. Сиз качан гана жаңы нерсени үйрөнгөнүңүздө же жаңыча ойлоно баштаганыңызда мээдеги нейрондор, нерв клеткалары бири-бири менен жаңы биологиялык көпүрөлөрдү, нейрондук байланыштарды кура баштайт. Джо Диспенза сүрөттөгөндөй, көнүмүш ойлор бул мээдеги миңдеген жолу басылып, калыптанып калган чоң асфальт жол. Сиз ойлонбой эле ошол жолго түшүп кетесиз. Жаңы ойлор бул токойдогу али басыла элек тоо чыйыр жолу. Алгач ал жол менен басуу кыйын, мээ каршылык көрсөтөт. Бирок сиз күн сайын өнөкөт ойлорду токтотуп, жаңы чыйыр жол менен баса берсеңиз, убакыттын өтүшү менен ал жаңы жол асфальт жолго айланат. Ал эми эски терс жолду эч ким колдонбой калгандыктан ал чөп басып, бузулуп, жоктукка айланат. Демек сизде каалаган куракта өз мээңизди кайрадан куруп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. 4-бөлүм. Келечегиңизди азыртан сезүү. Кванттык талаа. Эми китептин эң терең, эң сыйкырдуу туюлган, бирок толугу менен илимге таянган бөлүгүнө өттүк. Бул кванттык физика мыйзамы. Классикалык физика, Ньютон физикасы бизге айтат: сырткы дүйнө бул материя. Бир нерсени өзгөртүү үчүн физикалык түрдө катуу аракет кылуу керек. Бул көз карашта адам өзүн сырткы чөйрөнүн курмандыгы катары сезет. Жагдай оңолсо мен бактылуу болом. Ал эми кванттык физика таптакыр башка чындыкты ачат. Ааламдагы бардык нерсе, атомдор, жылдыздар, сиздин денеңиз, акча, имараттар негизинен катуу зат эмес. Эгерде атомду микроскоп менен чоңойтуп көрсөк, анын 99,999% куру боштук же таза энергия, кванттык талаа экенин көрөбүз. Кванттык талаада убакыт менен мейкиндик чектелбейт. Ал жерде сиздин келечегиңиздин бардык мүмкүнчүлүктөрү азыртан толкун түрдө бар. Сиз толук айыккан, ден соолугу чың версияңыз. Сиздин каржылык жактан эркин, бай версияңыз. Сиздин сүйүүгө толгон, бактылуу, үй бүлөлүү версияңыз. Бул мүмкүнчүлүктөр ааламдык кванттык талаада потенциалга тары турат. Эми суроо: бул потенциалдарды кантип реалдуу турмушка материалдаштыруу же тартуу керек? Магниттик жыштык, ой, кошуу, эмоция. Кванттык талаа адамдын жөн гана каалоосуна же курчап турган сөздөрүнө жооп бербейт. Ал сиз ааламга жиберип жаткан электромагниттик жыштыкка, сигналга жооп берет. Бул жыштык эки нерседен турат. Электрдик сигнал – бул сиздин ойлоруңуз, ачык айкын ниетиңиз. Ой кванттык талаага багыт берет. Сиз эмнени каалап жатканыңызды так даана элестетишиңиз керек. Магниттик сигнал – бул сиздин эмоцияларыңыз, терең ички сезим. Эмоция ошол реалдуулукту сиздин жашооңузга тартып алат. Магнит сыяктуу. Көпчүлүк адамдар эмне үчүн тилектери аткарылбай жатканына таң калышат. Анткени алардын ойлору менен эмоциялары бири-бирине каршы келет. Ой айтат: мен көп акча тапкым келет. Электр сигналы. Бирок ички сезим айтат: менин акчам жетпейт, мен карыздан корком, качан байым. Кемчилик жана коркуу эмоциясы. Магнит сигналы. Сиз ааламга акчам жок деген жыштыкты жиберип жатасыз. Кванттык талаа сиздин сөзүңүзгө эмес, дал ошол ички жоктугуңузга жооп берип, жашооңузга дагы көбүрөөк карызды же жетишпестикти алып келет. Убакыттын иллюзиясын талкалоо. Доктор Диспенза мындай дейт: биз эски адат боюнча мындай жашайбыз. Окуя болсун, мисалы акча келсин же оорумайсың, ошондо мен кубанам же ыраазы болом. Бул эски реалдуулук. Кванттык реалдуулукта бул процесс тескерисинче иштейт. Сиз окуя, али, физикалык дүйнөдө боло электе эле өзүңүздүн ичиңизден таптакыр бактылуу, айыккан, карыздан кутулган жана ыраазы катары сезишиңиз керек.
Эмне үчүн? Анткени биздин түпкү аң сезимибиз жана клеткаларыбыз чыныгы реалдуулук менен ички кыялдын элестетүүнүн ортосундагы айырманы билбейт. Эгерде сиз көзүңүздү жумуп, терең медитацияда өзүңүздүн максатыңызга жеткен адам катары сезип, жүрөгүңүздү чоң ыраазычылыкка толтурсаңыз, сиздин денеңиз ошол окуя физикалык түрдө азыр эле болуп жаткандай биохимиялык заттарды чыгара баштайт. Сиз качан гана ичиңизде келечегиңизди азыртан жашай баштаганыңызда, сырткы реалдуулук сиздин ички жыштыгыңызга баш ийип, өзүнөн өзү өзгөрө баштайт. Муну адамдар керемет же ийгилик деп аташат, бирок бул ааламдын так физикалык мыйзамы. 5-бөлүм. Түпкү аң сезимдин эшигин ачуу. Мээ толкундары. Мурунку бөлүмдөрдө биз эмне үчүн эски адаттардан арылуу кыйын экенин жана менталдык репетиция аркылуу мээде жаңы нейрондорду кантип куруу керектигин түшүндүк. Бирок эң башкы суроо туулат: аң сезимдин блокировкасын кантип бузуп, түз эле түпкү аң сезимдин ичине жаңы программаларды жазып калтыруу керек? Анын ачкычы кайда? Доктор Джо Диспенза мунун сырын абдан жөнөкөй жана илимий тилде түшүндүрөт. Ачкыч биздин мээбиздин жыштыгында, мээ толкундарында. Биздин мээбиз бул зор электрдик станция. Ал күн ичинде ар кандай электрдик жыштыктарды, толкундарды бөлүп чыгарат. Эгерде сиз мээнин жыштыктарын башкарууну үйрөнсөңүз, түпкү аң сезимдин эшигин каалаган убакытта ача аласыз. Илимде мээ толкундары 4 негизги баскычка бөлүнөт. Биринчиси бета толкундар. Күнүмдүк сергектик жана логика. Бул сиздин азыркы таптагы кадимки абалыңыз. Сиз сергексиз, айланага байкоо жүргүзүп жатасыз, логикалык ой жүгүртүп, жумуш кылып жатасыз. Бета толкун өз ичинен 3кө бөлүнөт. Төмөнкү бета эс алуудагы сергектик, мисалы китеп окуп же тынч маектешип жатканда. Ортоңку бета олуттуу маселелерди чечүүдөгү көңүл буруу. Жогорку бета бул стресс, коркунуч, ачуулануу, шашуу жана паника абалы. Бул учурда мээ өтө башаламан жана иретсиз иштейт. Башкы эреже: бета абалында турганда түпкү аң сезим толугу менен жабык болот. Себеби сиздин аналитикалык акылыңыз, сознание, кароолчу сыяктуу бардык маалыматтарды текшерип, ичкери өткөрбөй турат. Ошондуктан кадимки бета абалында туруп алып, мен баймын, мен дени сакмын деп миң кайталабаңыз, түпкү аң сезим аны жөн гана куру сөз катары четке чыгарып коет. Альфа толкундар. Көпүрө жана ички тынчтык. Бул сиз сырткы дүйнөнү унутуп, көзүңүздү жумуп, ички дүйнөңүзгө көңүл бурган абал. Сиз терең дем алып, эс ала баштаганыңызда мээдеги электрдик башаламандык басылып, мээ альфа жыштыгына өтөт. Альфа жыштыгында аналитикалык кароолчу акыл эс алууга кетет. Бул абал аналитикалык аң сезим менен түпкү аң сезимдин ортосундагы сыйкырлуу көпүрө. Бул жерде сиздин кыялыңыз, визуализацияңыз абдан таасирдүү боло баштайт. Үчүнчүсү тета толкундар. Түпкү аң сезимдин сыйкырдуу падышачылыгы. Бул уктар алдындагы же жаңыдан ойгонгондогу жарым-жартылай транстык абал, же болбосо абдан терең медитация. Бул абалда сиздин денеңиз уктап жатат, бирок сиздин түпкү аң сезимиңиз сергек. Тета жыштыгында түпкү аң сезимиңиздин эшиги тарс ачылат. Бул абалда айтылган ар бир ой, элестетилген ар бир сүрөттөлүш жана сезилген ар бир эмоция түз эле түпкү аң сезимге өчпөс программа болуп жазыла берет. Бул жерде сиз өз тагдырыңызды кайрадан иштеп чыга аласыз. 4-сү дельта толкундар. Бул адам толугу менен эс акылын жоготуп, терең уктап жаткандагы абал. Мында дене өзүн калыбына келтирет, клеткалар жаңыланат. Илимдин негизги сыры: эгерде сиз түпкү аң сезимиңизди өзгөрткүңүз келсе, кадимки бета абалында күрөшпөстөн мээни медитация аркылуу альфа же тета жыштыгына түшүрүүнү үйрөнүшүңүз керек. Дал ушул терең ички абалда гана эски программаларды өчүрүп, жаңы реалдуулукту киргизүү мүмкүн. 6-бөлүм. Джо Диспензанын практикалык медитация алгоритми.
Эми Джо Диспенза сунуштаган күн сайын аткарыла турган ички дүйнөнүн түп тамырынан өзгөртүүчү 4 баскычтуу медитация процессине өтөлү. Медитация бул жөн гана тынч отуруу же кыялдануу эмес. Бул эски инсанды жоюп, жаңы инсанды жаратуунун илимий методу. Биринчи башкы кадам — индукция же аң сезимди денеден ажыратуу. Медитацияны баштоо үчүн ыңгайлуу тынч жерге отуруңуз. Омурткаларыңызды түз кармаңыз, көзүңүздү жумуңуз. Дем алуу. Мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз менен жай чыгарыңыз. Ар бир дем чыгарган сайын денеңиздеги чыңалуу, күндөлүк сарсанаалар сыртка чыгып жатканын сезиңиз. Мейкиндикти сезүү. Доктор Джо Диспенза атайын методиканы сунуштайт. Көңүлүңүздү денеңиздин ар бир бөлүгүнө жана анын айланасындагы мейкиндикке буруңуз. Кулагыңыздын айланасындагы боштукту сезиңиз. Башыңыздын, далыңыздын, көкүрөгүңүздүн айланасындагы аянтты мейкиндикти сезиңиз. Бүтүндөй бөлмөдөгү боштукту сезиңиз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиз көңүлүңүздү денеңизге жана айланадагы боштукка бурганыңызда мээңиз кач же согуш стресс режимин өчүрөт. Нейрондордун башаламан иштеши токтойт. Мээ заматта бета толкунунан альфа жана тета жыштыгына түшөт. Сиз ааламдагы таза энергия менен биргесиз. Сиз азыр жөн гана материя эмессиз. Сиз таза аң сезимсиз. Экинчи кадам — таануу жана бошотуу. Эски программаны өчүрүү. Альфа, тета жыштыгына түшкөндөн кийин эски өзүңүздүн ички тозактарын сырттан байкоочу катары карайсыз. Өзүңүзгө тынчтык менен суроо бериңиз. Мени кайсы эски коркунуч башкарып жатат? Мен кимге таарынып, ичимде кек сактап жүрөм? Менин прогрессиме тоскоол болгон эски адат кайсы? Бул эски эмоцияны, мисалы үчүн, күнөөлүү сезүүнү, коркунучту денеңизге сезиңиз. Андан качпаңыз, аны жөн гана моюнга алыңыз. Ооба, мен муну жылдар бою көтөрүп жүрүпмүн. Андан соң аны ааламга бошотуңуз. Ичиңизден айтыңыз: мен мындан ары бул эски эмоционалдык жүктү көтөргүм келбейт. Мен бул эски программаны бошотом жана аны жок кылам. Сиз бул эмоцияларды таанып, андан баш тартканыңызда, ал өзүнүн сизге болгон жашыруун бийлигин биротоло жоготот. Үчүнчү кадам — менталдык репетиция. Жаңы инсанды калыптандыруу. Эми мээңиздин тунук, таза баракчасына жаңы өзүңүздү сүрөттөңүз. Бул сиздин келечегиңиздин менталдык чиймеси. Көз алдыңызда каалаган эң бактылуу, дени сак, каржылык жактан эркин жана жан дүйнөсү тынч нускаңызды алып келиңиз. Анын көз карашын, баскан турганын, адамдар менен сүйлөшкөнүн даана көрүңүз. Ал кыйынчылыктарга кандай акылмандык менен жооп берет? Анын денесиндеги энергия кандай? Мээңизде ушул көрүнүштү кино сыяктуу кайталап айландырыңыз. Мээде заматта жаңы нейрондук тармактар түзүлүп, мээ бул жаңы нусканы чыныгы реалдуулук катары кабыл ала баштайт. 4-үнчү кадам — эмоцияны ойготуу жана ыраазычылык. Бул медитациянын эң күчтүү, эң сыйкырдуу туу чокусу. Жөн гана менталдык сүрөттөрдү көрүү жетишсиз. Сиз ошол сүрөткө жан киргизишиңиз керек. Жан киргизүүчү нерсе бул көтөрүңкү эмоция. Жаңы жашооңузду элестетип жатканда ичиңизден улуу ыраазычылыкты, сүйүүнү жана толкунданууну ойготуңуз. Денеңизге, каныңызга, клеткаларыңызга ошол ийгиликтин жана айыгуунун кубанычын чуркатыңыз. Максатыңыз али физикалык дүйнөдө ишке аша электе эле ал аткарылгандай кабыл алып шүгүр айтыңыз. Джо Диспенза айтат: ыраазычылык бул кабыл алуунун эң акыркы жана эң жогорку абалы. Сиз окуя аали боло электе ыраазы болгонуңузда, сиз кванттык талаага бул окуя азыр менде болду деген эң күчтүү магниттик сигналды жөнөтөсүз. Медитацияны аяктап жатканда ушул ыраазычылык сезимин денеңизге сактап калыңыз. Көзүңүздү ачканда сиз медитацияга отурган мурунку адам эмессиз. Сиз таптакыр жаңы аң сезимдеги адам катары ордуңуздан турасыз. 7 бөлүм. Жаңы реалдуулуктун белгилери жана күнүмдүк жашоо. Сиз түпкү аң сезимди кайра программалап, күн сайын медитация жасап, ички жыштыгыңызды өзгөртө баштадыңыз дейлик. Эми башкы суроо туулат. Менин ички өзгөрүүм ишке ашып жатканын сырткы дүйнөдөн кантип байкасам болот?
жаңы реалдуулуктун келе жатканынын белгилери кандай? Доктор Джо Диспенза айтат: сиз ичиңизден өзгөргөндө сырткы аалам сизге дароо жооп кайтара баштайт. Бул кванттык физиканын ажырагыс мыйзамы. Жашооңузда төмөнкү 4 башкы белги керемет пайда болот. Синхрондук жана кокустуктар. Бул кадимки жашоо, кокустук же ийгилик деп аталган нерселер көбөйөт. Сиз жаңы эле бир ойду ойлосоңуз, сизге керектүү адам кокусунан чыгып калат. Көптөн бери чечилбей жаткан маселеңизге күтүүсүздөн жеңил чечим же сунуш табылат. Сизге керектүү суммадагы акча, мүмкүнчүлүк же маалымат кокустан агып келе баштайт. Джо Диспенза айтат: бул кокустук эмес, бул сиздин жаңы электромагниттик жыштыгыңызга кванттык талаанын берген так жообу. Сиз аламдагы ошол окуя менен бир толкунга түшөсүз. Сырткы шарттарга реакция бербөө, ички көз карандысыздык. Мурда сизди ачууланткан, капаланткан же коркуткан нерселер эми сизге таасир этпей калат. Бизнес же жумушка тоскоолдук чыкса, мурдагыдай паникага түшпөстөн ички тынчтыкты сактайсыз. Бирөө сизге жаман сөз айтса, ошол заматта арынып же каяш айтпастан байкоочу катары тынч кабыл аласыз. Анткени сиздин ички бактыңыз менен тынчтыгыңыз эми сырткы чөйрөгө эмес, өзүңүздүн ички аң сезимиңизге көз каранды болуп калды. Сиз сырткы дүйнөнүн кулу эмессиз, кожоюнусуз. Дененин өзүн-өзү дарылоосу жана чексиз энергия. Денеңизден өнөкөт чарчоо, сарсанаа, баш ооруу, уйкусуздук же стресстен келип чыккан ички оорулар бара-бара жоголо баштайт. Себеби сиз кортизол менен адреналинди, стресс гормондорун бөлүп чыгарууну токтоттуңуз. Сиздин клеткаларыңыз азыр кубанычтын, сүйүүнүн жана эндорфиндин химикаттары менен азыктанууда. Дене өзүн-өзү биологиялык жактан калыбына келтире баштайт. Эртең менен ойгонгондо сизде зор энергия, жашоого болгон кумар пайда болот. Жөнөкөй эреже: күтүүнү бошотуу. Джо Диспенза эң маанилүү эскертүүнү берет. Медитация жасап бүткөндөн кийин кана менин каалоом качан аткарылат, качан акча келет, качан баш оорум айыгат деп ар бир секундту эсептеп күтпөңүз. Себеби күтүү жана качан болот деп тынчсыздануу бул менде али жок, менде жетишсиз деген эски программалардын жыштыгы. Медитациядан кийин каалоолорду кванттык талаага тапшырыңыз дагы, бул окуя мага эң сонун убакта, эң сонун жол менен келет деген ачык ишеним жана тынчтык менен күнүмдүк жашооңузду уланта бериңиз. Урматтуу жана кадырлуу угуучум, бүгүн биз сиздер менен доктор Джо Диспензанын улуу эмгеги аркылуу өзүбүздүн ички ааламга, мээбиздин сырларына жана түпкү аң сезимдин чексиз мүмкүнчүлүктөрүнө терең саякат кылдык. Ойлонуп көрүңүзчү, биз көбүнчө өзүбүздү жагдайлардын, тукум кууган оорулардын, тартыш турмуштун же өткөн чактын таарынычтарын курмандыгы катары сезип жашап келебиз. Бирок чындык таптакыр башкача. Сиз жөн гана кокустуктан жаралып калган алсыз макулук эмессиз. Сиздин ичиңизде ааламды башкарган, клеткаларды жаңырткан, жүрөгүңүздү соктуруп, мээңиздеги миңдеген нейрондорду курган улуу түпкү аң сезим күчү бар. Өткөн чакка чекит коюңуз. Өзүңүздү күнөөлөгөндү, бирөөгө таарынып өмүрүңүздү коротууну дал азыр токтотуңуз. Мурунку эски адаттарыңызга, коркунучтарыңызга токто деп айтыңыз. Ар бир күн бул сизге берилген жаңы мүмкүнчүлүк. Таза барак. Ар күнү эртең менен көзүңүздү ачканда өз ичиңизге үңүлүп, өзүңүзгө сүйүү тартуулаңыз. Жаңы нускаңызды, жаңы бактылуу жашооңузду ичиңизден жаратыңыз. Жүрөгүңүздү азыртан терең ыраазычылыкка толтуруңуз. Сиз бактылуу болууга татыктуусуз. Сиз дени сак, кубаттуу жана эркин жашоого татыктуусуз. Сиздин кыялдарыңыз жөн гана кыял эмес. Алар сиз ача турган кванттык реалдуулуктар. Ички дүйнөңүздү өзгөртүңүз. Ошондо сиздин бүткүл тагдырыңыз, айланаңыздагы дүйнө да өзгөрөт. Өз күчүңүзгө ишениңиз. Ушул баян сиздин жан дүйнөңүзгө жылуулук чачып, жаңы үмүт, жаңы дем берди деп терең ишенем. Убакыт бөлүп укканыңыздар үчүн ар бириңиздерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Эгерде бул маалымат сиздин жүрөгүңүзгө жеткен болсо, каналыбызга катталып, өзүңүз сүйгөн, сизге кымбат болгон жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.
Анткени бир адамдын аң сезими өзгөрсө, бүтүндөй бир үй бүлөнүн, коомдун тагдыры өзгөрөт. Ар дайым жүрөгүңүздөрдө сүйүү, ички дүйнөңүздөрдө тынчтык жана береке өмүр сүрсүн. Сиздер менен болгон Элиза Бизак.